Ысык Көл облусу боюнча бүгүнкү күндө болжолдуу 100 миңден ашык автоунак катталып, саны жыл санап өсүүдө. Буга улайлы кырсыктардагы байма-бай катталып жатат. Ушул жылдын 8-март күнү Каракол шаарында тазалык ишканасынын оор жүк ташыган унаасы менен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү жеңил унаа кагышкан. Анда айып жүк ташыган унаанын айдоочусуна тагылган. 8 число. Бактыга жараша тазалык ишканасынын кырсыктаган унаасы өз убагында камсыздандырылыптыр. Ошол себептен кагып алган унаага кеткен чыгымды камсыздандыруу уюму төлөп берди. НСК компаниясына биздин машина техникаларыбыздын баары камсыздандырылган. Ошол жерде чогуу НСК компаниядан сотрудниктер келди, гаилерди чакырдык, схема чийилди. Булар законно. Ушу НСК компаниясына терең ыраазычылык, биздин жумушубузду 100%ке толук бат чечип бергенге аракет кылышты. Болуп өткөн кырсык боюнча айта турган болсок, булар 4430 сомго бир жылга камсыздандыруу төлөшкөн. Бүгүнкү күндө 121.900 сом төлөнүп жатат. Бул 121.900 сом деген жөн жерден келген эмес. Бул жакта эч кимге көз карандысыз эксперттерди жалдап, именно ошол адамдар толугу менен ушул сумманы чыгарып беришти. Ысык Көлдө мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан сырткары 2 жеке менчик уюмдар комплекстүү иштерди алып барууда. Алардын бири Кыргызстанда 17 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан НСК ишенимдүү камсыздандыруу уюмунун кеңсеси Каракол шаарында ачылганына 1 жылдай болгон. Бул чөлкөмдө уюм 60ка жакын турак жайларды жана 200дөн ашык унааларды камсыздандырууга жетишкен. Биздин мамлекет тарабынан атайы сөзсүз түрдө камсыздандыруу киргизилген. Ошо сөзсүз түрдө камсыздандыруулардын ичинде именно автоунаалардын жоопкерчилигин камсыздандыруу бар. Муну ОСАГО деп элдер көбүнчө түшүнүшөт. Бул ОСАГО дегенди түшүндүргөндө биз алардын жоопкерчилигин алып, сүзүлгөн автоунааны толугу менен оңдоп жатабыз. Автоунааларды камсыздандыруу полисинин баштапкы баасы 1680 сом. Баа машиненин түрүнө, айдоочунун жашы менен тажрыйбасына жана ал жол кырсыктарына канчалык көп учураганына жараша өзгөрүп турат. Бул камсыздандыруу мамлекет тарабы менен толугу менен өз көзөмөлүнө алган жана ошондой эле баардык этаптары, баардык истең эсептөөлөрү жүргүзүлгөн. Баардыгыбыз тең бир тарифтик сетка менен иш алып барабыз. Бул ар бир машинанын өзүнүн объемуна жана ошондой эле ошол автоунааны айдаган айдоочунун стажы каралат бул жерден. Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк жарандар жана чет элдик ишканалар үчүн автоунааны милдеттүү камсыздандыруу 2023 жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирген. Башка мамлекеттерде катталган автотранспорт каражаттарынын ээлери жана айдоочулары юридикалык жактардын, анын ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигинде же ээлигинде турган автотранспорт каражаттары дагы өтүп кеткен жылдын апрелинен тартып машинесин милдеттүү түрдө камсыздандыра баштаган. Гүлбарчын Молдоева, Талгат Токтомушев, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаары.